Ысык көлгө түшпөй эле кое турган болуп калды. Көлдө башын жууган кызга таң калбай эле койгула. Көлдө мындай терс көрүнүштөр күндү болуп турат. 4-5 күн болуп калды. Боз терде эртең менен саат 6-да туруп суу жээктеп басып жүргөнбүз. Бир чоң эле эже кыз экөө зубный пастасы щеткасын алып көлгө түшүп тиштерин жууп жатышыптыр. Бир жаш эле бала барып эжеге көлгө жуунбаңыз болбойт, көл ыйык деп койсо урушуп, көлгө түшкөндөрдү эле түкүрүп жатышат го деп кыйкырды эле бала кетип калды. Биз улуу эле эже экенсиз го десек каргап кирсе болобу, биз да баттан басып кетип калдык. Кайра түштөрдө пляжга келип отуруп калсак, жаныбызда бир жаш келин баласы сиемдесе, бар көлгө барып сийип кел деп салып жатпайбы? Мен чыдабай кетип балаңды жок дегенде тетиги бактын түбүнө сийип кел десең болот, десем сенин ишин канча деп оозумду жаап салды. Дагы жаныбызда бир маданияттуу байке отурган, ал да уруштуу келинде. Ушундай көрүнүштөр толтура эле баса көлдүн жээгинде да аябай булгап кетишет. Байкуш зонтик сайгандар балдар таң атпай туруп алып тазалап чыгышат. Ар ким өз деңгээлине, тарбиясына, ойлоосуна жараша адамга, тегерек четине жараша мамиле кылат. Көлгө көлдүктөр сийбейт, көлгө эс алып келгендер эле сийишет деп жазылат маалыматта. Маалымат булагы Мекендеш.ру. Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод, паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз. Регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз. Базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Аркан менен секирип жатып каза болгон флайджамп спорт комплексинин ээси кармалды. Аскадан аркан менен секирип каза болгон жаран флайджамптын ээси кармалды. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, маркумдун жакындары милицияга арыз жазышкан. Бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин керектөөчүлөргө коркунуч жаратуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, 1996-жылы туулган НА кармалып убактылуу кармоочу жайга киргизилди деп билдирди ОИП. Кырсык 6-июль күнү 13:30 чамасында болгон. 38 жаштагы жаран секиргенде аркан үзүлүп кеткен. Натыйжада ал жеринен каза болгон. Маалымат булагы аралаш маалыматтар.